0,4 санын саноогунда көрсөт. Бул жерде бир саноого берилген. Саноого 0 жана 0,1 сандарынын аралыгы алынган. Анын аралыгы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 бирдик кесиндиге бөлүнгөн. Демек 0 менен 0,1 сандарынын аралыгы 10 бирдик кесиндиге бөлүнгөн. Ал эми 0,4 санын кайсы жерде көрсөтөбүз? Алгач 0,1 жана 0,1 сандары негизинен эмнени түшүндүрө тургандыгын байкап алалы. Бул бир бүтүн. Бул бүтүн 10 бирдей бөлүккө бөлүнгөн. Анын эгерде бир бөлүгүн биз боеп кое турган болсок, бул бөлүгү бизге 0,1 санын берет. Бул бөлүк бизге 0,1 санын берет. А эгерде ушул эле бүтүндү дагы 10 бирдей бөлүккө бөлө турган болсок, анда кандай болмок? Мисалы, бул түрдө көрүнүп калмак. Бул бүтүндө дагы биз 0,1 көрсөтүп алалы. Бул аралык бизге 0,1 санын берет. Бирок ал дагы 10 бирдей бөлүккө бөлүнүп турат. Анда анын бир бөлүгүн биз кантип атайбыз? Мисалы, бул бөлүктү кантип атайбыз? Анда бул бөлүк 0,1 барабар. Демек, 0,1 жана 0,1 сандары кандай маанеге ээ экендигин түшүнүп алдык. Анда саноогуна кайра кайтып келели. Бул жерде саноогунда 0 жана 0,1 сандарынын аралыгы алынган. Демек, алардын аралыгындагы ар бир бирдик кесинди, бул жердеги бирдик кесинди 100/1 барабар. Демек, бул саноогунда 0,4 санын көрсөтүү үчүн бизге 4 бирдик кесинди керек. Бул жер 1, 2, 3, 4. Демек, бул жерге чейинки бирдик кесиндилер бизге 0,4 санын берет. Бул жерде сандын бүтүнү 0, ондук үлүшү 0, ал эми 100дүк үлүшү 4. 4 100дүк үлүш бар. 100дүк үлүш. Ал 100/1 бөлүк дегенди түшүндүрөт. Же болбосо аны жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөтө турган болсок, 100/4. Демек, бул жерде саноогунда ар бир бирдик кесинди 100/1 барабар болсо, анда 4 бирдик кесинди биригип 0,4 санын берет.